Kırgızstan özünün мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, мамлекеттин өзүн бекемдеп, мамлекеттин коопсуздугун күчөтүп, анын өнүккөн коомун түзүү үчүн өзгөчө күн сайын көңүл бөлүп, күн сайын жаңы кадамдарга жетишип, оң натыйжа алганга аракет кыла турган маселелердин бири бул улут достугу экендигин жакшы билебиз. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет, анын байлыгы, анын баркы, баасы, даңазасы дал ушунда болуш керек экендигин биз дайыма айтып келебиз жана ага жетишүүнүн жолун дайыма издеп, дайыма оптималдаштырып, дайыма бир жаңы нерсеге жетишсек деген ойлорду айтабыз. Тилекке каршы мындан 4 жыл мурда болгон окуялар эсибизде, анын ар кандай жагдайларын айтып, биз ар кандай багытта анализдеп бере атабыз. Бирок бүгүнкү күндөн алып караганда биздин эң негизги көз карашыбыз, эң негизги багытыбыз биздин өзүбүздүн мамлекеттин коопсуздугу бекемдиги үчүн биз кандай кылганда өзүбүздү бир эл, бир мамлекеттин калкы катарында бекемдеп, мындан аркы өнүгүүгө жол алабыз деген суроонун тегерегинде болуш керек экендиги айкын болуп калды. Ошондуктан бүгүн биз студияга чогулуп отурганыбыз дагы дал ушунун тегерегинде болуп отурат. Саламатсыздарбы? Алгач биз кыскача сюжетти көрүп алсак, андан кийин теманы баштап кетебиз. Өлкөбүздөгү чыр-чатактарды болтурбоодо жана этностор аралык мамилелерди бекемдөөдө айымдардын кошкон салымы абдан маанилүү. Себеби чатакташкан элди жараштыруунун, чачылганды бириктирүүнүн эбин таап, жол көрсөткөндөрдүн көпчүлүгү айымдар. Ошондуктан аларды мамлекеттик жогорку кызматтарга тартуу учурдун талабы дейт Өмүрбек Алманбетов. Коомдук кеңештерге ошо аялдарды тартып атабыз. Себеби жерлерде ар кандай жарандык коомдо активдүү катышып аткан аялдарды да биз тартып, ошолордун жогорку деңгээлдеги аялдар жетишкендиктерин пайдаланып, жана биз кайрылганда ар бир жергиликтүү бийлик органдарына дагы сунуш кылып атабыз, көбүрөөк аялдар тарткыла деп. Албетте, аял заты үчүн биринчи орунда үй бүлө турушу керек. Бала багуу, аны тарбиялап чоңойтуп, эрезеге жеткирүү алардын ыйык милдети болуп калууга тийиш. Ошол эле убакта эки тизгинди бир тартып, жумушуна да, үй бүлөсүнө да жетишип, мыкты натыйжаларды көрсөткөн эже апаларыбыз да жок эмес. Мындай айымдарды биздин коомчулук өтө сый көз караш менен кабыл алып калышты. Биздин парламентте алсак 3төн 1 аял киши. Бийлик органдарда дагы мына генералдык прокурор, жогорку сот, губернаторлар, акимдер аялдар болуп атат. Биздин айыл өкмөттөрдүн башчыларынын 453 ичинде бир 17% аял болот. Шаар мэрлеринде азыраак, бирок ушул айыл өкмөттөрдө дагы аялдар шайланып, айыл өкмөттөрдүн аппараттарында да аялдар иштеп атат. Биз бул маселеге чоң маани берип атабыз. Учурда өлкөбүздө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасында эмгектенген айымдардын саны 17% гана түзөт. Бул өтө аз сан. Бирок ага карабастан улуттар аралык ынтымакты бекемдөөдө айымдардын кошкон салымы 2 эсеге көп деп келебиз. Анын себеби эмнеде? Деги эле тынчтыкты сактап калууда аял затынын ролу канчалык? Ал тууралуу Ой Ордо программасынан Алмаз Касымалиев улантат. Кыргызстандагы улуттар аралык биримдикти, достукту чыңдоодогу күн сайын жасала турган аракеттин катышуучусу биз ар бирибиз болушубуз керек. Ар бирибиздин мойнубузда өзгөчө оор, балким өзгөчө бир уникалдуу мүмкүнчүлүктөр тургандыгын эске алышыбыз керек. Биз ошол аракеттердин бир багыты катарында коомдогу аялдардын мүмкүнчүлүгүн, алардын күчүн ушул багытта кантип колдонуп атабыз, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген темада бүгүнкү программаны уюштурганбыз. Наканага алгач сизден баштасак, мына тилекке каршы көп өкүнүчтөрдү алып келген 10-жылдагы окуянын себептерин иликтегенде бир топ жагдайларын айттык эле да, анын саясий өңүттөрүнө дагы өзгөчө көңүл бурулган учурлар болгон да. Анан айтышты эле эксперттер, Кыргызстанда бардыгы жаран катары кабылданыш керек дагы, биз бардыгына ачык коом катарында түз мамилеге өтүшүбүз керек. Биз калк биримдигин түптөөгө биз туура багыттагы саясатты аныкташыбыз керек деген маселени койгон. Бүгүнкү күндө ушул маселени канчалык деңгээлде чече алдык? Менимче бул абдан маселе. Мына мен бир элибиздин бир улуу сөзүнөн баштагым келип атат. Аял жакшы, ер жакшы деген бир кыскача сөз бар. Ушул мааниде менимче кыска айтылган менен абдан төп айтылган сөз да.
аял биринчиден ошол үй бүлөнүн куту, ынтымактын бир ырыскерчиликтин бир ордосу гана эмес, ошол эле кошуналардын, керек болсо ошол көчөнүн, айылдын тынчтыгын сактап турган чоң күч болуп келген илгертеден бери. Мына өзүңүз билесиз, биздин Курманжан апабыз камчыбекти даргасып аткан убакта дагы эли ушу кырылбаса экен, кыргыз элинин тынччылыгы сакталып калса экен деп, ошондо элди орус аскерлерине тукурбай, тынччылыкка чакырып, камчыбекке кайрат айтып, ошол дарганасында элин сактап калган. Ошондуктан менин оюмча аялдардын ролу өтө бийик. Анан мына акыркы убактарда өзүңүз билесиз, эгемендик жылдарында дагы байкалып атат, кээде ошол оомал төкмөл дүйнөдө ошол оң жагына кетип аткан иштердин алдында биздин аялдарыбыз кетип атат. Ошондуктан бийликте болобу, жанакы аткаруу бийлигинде болобу, закон чыгаруу бийлигинде болобу, менимче бүгүнкү күндө аялдардын ролу зор, ошого сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Жаннажеке, бизде Кыргызстанда негизги милдеттин бир катары ошол улуттук маселеге келгенде биз баланча, түкүнчө дештин кажетинен арылышыбыз керек. Кыргызстандык деген түшүнүккө жетишибиз керек деген чоң милдетти коюп атабыз да азырчы. Сиздин көз карашыңызда канчалык өзгөртө алдык, эмненин негизинде? Мен ойлойм, анчалык деле бул өзгөрүшкө жете элекпиз. Анткени буга негизги себеп болуп 10-жылдагы каргылышуу окуялар болуп чыкты. Эгерде биз буга чейин эч качан улутун, адамдын улутуна карабастан жөн эле биздин жаран экен, менин кошунам экен, тууганым экен деп мамиле кылсак, 10-жылдан кийин мен интернационалистмин деген адам дагы кайсы бир адам менен сүйлөшүп атса, бул каяктан экен, улуту ким экен деп атабыз да. Ошол себептен мунун үстүндө дагы көп иш алып барыш керек, анчалык жетиштүү эмес деп ойлойм. Негизги багыты катарында мына Накен ага белгилегендей, биздин апалардын ордун бекемдеп өйдөлөтпөсөк өзгөчө нерсе да. Болбогондо ошол эле окуяларды биз өкүнүү менен эстегенде Ош шаарына энелердин көз жашы деген жанагы монументти бекер тургузган жокпуз. Баардык көз жаш, оор окуянын баардыгы энелердин жүрөгү аркылуу өтүп, өзгөчө кайгыны ушул кишилер көтөрдү. Анан мына Гүлсен айым өзүңүздөр долбоор иштеп чыгып баштаган экенсиздер. Негизги багыт, негизги тутум эмнеде болуп атат? Борбордук Азия-Евразия фонду биз 2 жылдан бери аялдардын тынчтыкты колдоо демилгеси аттуу долбоорду ишке ашырып келе жатабыз. Бул долбоор Ош жана Жалал Абад шаарларында аткарылды. Негизи бул долбоордун алкагында биз жерлерде 160 активдүү лидер жергиликтүү проблемаларды жакындан тааныган, ошону чечүүнү жолдогон, максат койгон айымдарды издеп таптык. Жана аларды биз окутуп, потенциалын жогорулаттык. Андан кийин аялдар жергиликтүү муктаждыктарды аныкташты. Ошо тынчтык куруунун кандай жолдору бар, кандай ыкмалары бар, ошолорду аныкташып туруп, жерлеринде аймактык управаларда, аймактык советтерде өздөрүнүн кичи долбоорлорун ишке ашырды да. Кичи долбоорлору мында ар түрлүү болду. Мисалга алсак, социалдык долбоорлор, тынчтык курууга багытталган долбоорлор болду. Ошондой эле ушул шаарлардын, Ош жана Жалал Абад шаарлардын инфраструктурасын оңдоого, жакшыртууга багытталган долбоорлор аркылуу социалдык напряженность деп коет го, ошону басаңдатуу үчүн көптөгөн жакшы долбоорлорду ишке ашырышты деп ойлойм. Ошентип алар өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алышты. Ушул долбоор аркылуу бул долбоордун аты аялдардын тынчтыкты колдоо демилгеси деп аталат. Борбордук Азия-Евразия коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып, USAID тарабынан каржыланып келе жатат. Жана ушул долбоор аялдардын ролун жана статусун ошол эле коомдо, ошол эле тынчтык курууда көтөрүүгө жана көбөйтүүгө чоң өбөлгө түздү деп ойлойм. Кыргызстан Калк Ассамблеясы ушул сыяктуу демилгелерде өзгөчө башында турчу эле да. Акыркы жылдарда дагы өзгөчө көңүл бурган маселе ушул. Анан мына айымдардын демилгелерине аралашуу аркылуу, же өзүңүздөрдүн баягы уюмдук милдеттер аркылуу жасап аткан иштер. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ассамблеяда эл аралык халкында жык аял иштейт. Иштегенлери баары ассамблеянын иши кыралыбызда, мамлекетибизде тынчтык болсун дейт.
орысша айтсақ, аялын айтсам, орыста бар сөз «родина мать» деген. В этих двух словах, я думаю, что женщина олицетворяет сама собой, в этих двух словах сказано все. Вы меня простите, уважаемые кыргызстанцы, я перейду на русский язык. Роль женщины в государстве, как-никак хорошо сказал вот на экране нам товарищ. Сегодня женщина, она является первой матерью, она является работником любой сферы, и за что бы женщина ни бралась, я считаю, что у нее все получается и достаточно хорошо. Сегодня мы видим женщин и министров, и у нас прокурор женщина. Я считаю, что в первую очередь, конечно, женщина – это мама. Мама воспитывает ребенка. После как ребенок родился, воспитывает мама, воспитывает в садике тоже в основном женщины. Дальше идет институт, и тоже в основном женщины работают. И я считаю, что женщина в этом играет основную роль в воспитании будущего поколения и будущих детей. Поэтому я считаю, насколько женщина эрудирована, насколько она сама грамотная, столько она может вложить в детей, и эти дети, конечно, поднимут нашу страну на передовой уровень. Рахмат. Зерегай, сіз бұл студиябызға аялдардың демилгесінде қолдап, активді қатысып жатқан айым қатары қатысып жатпайсыз ба? Жоғарыда белгіленгендей, жерлерде арғанда іс-шаралар жүріп жатады деп жатады. Жергілікті деңгейдегі мәселелер изилденіп жатады, ошоға жараша мамиле жасап жатабыз деп жатады. Сіздердің практикада эмнеге көңүл бөлүп, эмне натыйжа болуп жатат? Негизинен аялдардын ролу коомдо чоң экенин биз тарыхтан жакшы билебиз, бирок ошого кошумча эле мен ошол Гүлсан Абытова айым айтып кеткендей, 2012 жылдан ошол 2014 жылдын июнь айына чейин Орто Азиядагы Евразия фондунун долбоорунун чегинде, тынчтыкты куруудагы аялдардын демилгеси деген долбоордун чегинде бизде Жалал Абадта 5 башкаруу аймактык башкармалыгында 50 аял ошол долбоорго катышып, биринчиден алар билим алышты. Алар социалдык көйгөйлөрдү, болбосо негизинен эле көйгөйлөрдү өзүнүн тегерегиндеги, чөйрөсүндөгү, жалпы эле шаарда кандай көйгөйлөр бар экен, өтө курч көйгөйлөр бар экенин аныктай алганга жетишти. Ал боюнча тиешелүү билимдерди алышты. Анан ошол менен эле бирге алар бизнес долбоорлорун, инфраструктуралык долбоорлорду жазышып, аларды өздөрү сынактан өткөрүшүп, анан колдоого ээ болушуп, тиешелүү азыр иштер, долбоорлор ишке ашып жатат. Тигүү цехтери, нан жабуу, андан сырткары долбоордун чегинде биз фестивалдарды өткөрүүгө жетиштик. Анда улуттар аралык достукту чыңдоо. Бул да биздин шаар үчүн абдан чоң жетишкендик болдук десек болот. Себеби адамдар ошол иштерге катышып жатып, долбоорго катышкан аялдардан сырткары шаардыктар катышып жатып, бул мааниге чоң маани, ишке чоң маани беришти. Ошол менен бирге биздин аялдар чыр чатакты кантип чечсе боло тургандыгына тиешелүү көндүмдөргө, билимдерге, навыктарга ээ болушту да. Мисалы, биз азыр медиация деген сөздү көп айтабыз. Анан медиаторлорду даярдап атабыз деп көп айтабыз. Алар ошол окуу учурунда айтышты да, бизде бул медиация деген илгери эле болгон экен. Медиатор деген бул арачы деген экен көрсө деп, анан бир нерсеге ынанышты алар. Өздөрүнүн катачылыктарын оңдошту да. Эгер буга чейин биз бирөөнү ажыратып келсек, бир жагына тартып койчу элек депчи. Азыр болсо, тиешелүү билимди алгандан кийин эки жакка тең бирдей калыс мамиле менен мындай тынчтыкты камсыз кылууга боло тургандыгына жетишип, анан ошол эле учурда азыр алар башкаларга дагы ушул тажрыйбаны үйрөтүүгө даяр болуп калышты да. Бул да биз үчүн чоң жетишкендик. Рахмат. Мына жогоруда белгиленгенде жана ишкердикти өнүктүрүү, социалдык маселелерди чечүү аркылуу коомду баягы болор болбос маселелерге көбүрөөк аралашуудан арылтуудагы жолу көп таасир этет да. Мына сиздер иштеп атсаңар, сиздер ишке ашырган долбоорлордун алкагында ошол өзөк эмнеге байланып атат, эмнеге басым жасап атасыздар? Бул биз иштеп жаткан долбоордун өзгөчөлүгү биз үчүн азыр Гүлсан айым айткандай, Ош жана Жалал Абад шаарларынын 160 эң лидер мындай активдүү аялдарını тандап алыш дедик деп айтты.
Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз бул ошол лидер болуп, активдүү болуп эле иштеп жүргөн аялдарды эмес, мына турмушта үйдө отуруп калган, баягы көп көйгөйлөрдөн нары болуп жүргөн, бирок потенциалды аябай күчтүү аялдарды ошол үйдөн suurуп алып, үй бүлөсүнөн ошолор менен иштөөгө жетиштик. Ошол тренингтерди, бир канча тренингтерде бизди мына конфликттерди кандай жоюу, кандай чечүү маселелерине үйрөнүп, ошол мисалы мен жашап жаткан Туран айыл өкмөтүндө 20 аял менен иштедим, тренингтер өткөрүп. Бул аялдардын бардыгы үй бекелери эле. Үйдө ошол көп немелерге катышпаган, үйдө үй бекеси болуп отурган аялдар менен иштеп, алардын канчалык потенциалы, күчү бар экендигин аныктадык. Ошолорду менен иштесек биз дагы бул багытта бул аялдар өздөрү менен ошол үй бүлөсүнө алып кирет. Бул бизден үйрөнгөн конфликттерди чечүүнү, сабырдуулукту, бардык элдерге, улуттарга бирдей карап, бирдей мамиле кылууну ушул аялдар менен иштеп көрдүк. Анан дагы бир жетишкендиктерибиз, ушул биз менен иштеген аялдар биз биринчи ойлогонбуз, буларды үйдөн алып чыгыш бизге кыйынчылык туудурат деп. Бирок жок. Аябай жакшы биз менен мамиле жасашып, биз менен бирге иштешип, бир аялыбыз ушундай бир сөздү айтып кетти: мен 30 жыл болуп турмун да мектепти бүткөнүмө, бирок 30 жылдын ичинде мен эч ким уккан эмес эле. Мен эч элдин башында туруп 5 адамга сөз сүйлөй эле келем. Азыр силердин мына долбооруңардын немесинде мен ушул сүйлөп элге өз максатымды, оюмду айта алдым. Демек мен дагы бир нерсени аткара алат экенмин бул коомдо. Менин дагы ордум бар экен деп. Коомдук милдетин туура түшүндүргөндөн улам алар өзүнүн максатын, милдетин, анан коомдогу ордун башкача көрүп атат да. Башкача көрүп, мен дагы ушул бир кандайдыр жакшы иштерди аткара алат экенмин. Мен дагы бир максаттарга жетире алат экенмин, үй бүлөмдү же болсо ошол өзүбүздүн тургундарды деген ой пайда болду. Рахмат. Сизде сөз. Микрофон берсеңиз. Мен дагы ушул долбоордун катышуусу катары айта алам. Бул долбоор баягы чыр чатакты жоюп, ынтымакка чакыруу долбоору болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз баягы коомдо өзү чыр чатак саясий, социалдык жана жумушсуздук проблемалардан чыгып атпайбы? Ошого ушул долбоордун алкагында жумушсуздукту жоюуга, социалдык баягы напряженностьту төмөндөтүүгө көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык да. Баягы лидер аялдар ошол өзүнүн аймактык кеңештеринде жакшы иштерди алып барды, көптөгөн башка аялдарга дагы үлгү болуп берди деп айтсам жаңылышпайм. Рахмат. Бүгүн ушул атайын аялдын чыр чатактагы ролу жөнүндө маселе козголуп аткан абдан кубанычтуу. Анткени бул маселени эбак эле айтыш керек болчу да. Анткени аялдар чыр чатактын алдында, башталарынын алдында, убагында жана ал бүткөндөн кийин активдүү иштерин дагы алып барып атышат. Мен азыр абдан көп мисалдарды келтире алам да. Мисал үчүн чыр чатак башталарда, июнь окуясы башталарынын алдында аялдар жанагы тез чара көрүү, жарандык топторду түзүп алып, жана эки согушуп аткан тарапты элдештирүүнүн алдында иштерди алып барышкан. Жанагы атайын имиштер чыгып, элди коркутуп, күндө дүрбөтүп аткан имиштер менен иштейбиз деп биргелешип алышып, телефон доверияларды таркатышып, ошол имиштердин жандырмасын, туурасын же туура эмесин айтышкан. Чыр чатак учурунда үй бүлөлөрдү чыгарып башка жерге алып барууга, чыр чатак бүтөөрү менен эң биринчи гуманитардык жардам эч бир кирелек учурда дагы эң алгачкы нандарды бышырып элге тараткан учурлары болгон. Ал эми азыр баягы пост конфликтный учурда мына бир дагы эркектер же башка уюмдарды билбейбиз да, ушул чыр чатак кайталанбасын, ушунун үстүндө алып баралык деп мына момундай долбоорлор, бул долбоорлордон тышкары аялдар өзүлөрү деле активдүү биригип алышып, ошол ишти алып барып атышат. Анткени жанагы фильмде айтылмакчы, аял үй бүлөнүн фундаментин түзүүчү, келечекти ойлонуучу, балдарды бакчу адам катары ал көбүнчө тынчтык жөнүндө ойлойт экен да. Ошол себептен морeki чаралар, кылынып аткан иштердин барысы
аялдардын активдүү катышуусу менен бул жөнүндө биз дагы айтышыбыз керек. Анткени чыр чатак Кыргызстандагы июнь окуясы 4 эле күндө бүттү. Бул бир эле убактылуу өкмөттүн же болбосо дагы мэриянын же бирөөсүнүн колунан эмес, бул бүт жарандык коомдун катышуусу менен, анын ичинде аялдар дагы, жаштар дагы бар деп айтам. Гүлмира эжеке, Гүлмира, бизде маселе баягы жалаң эле чыр чатакка же болбосо экөө мушташып кеткенден кийинки акыбалга барбаш керек да. Дайыма бир багыттагы иш, дайыма бир кандай деп коелук, бир жагдай, бир жакшы деңгээлде кармалып турушу керек да. Себеби экөөнүн маанайы бузулуп баратканын көргөн үчүнчүсү сөзгө тартып баарлашууга чакырып койсо эле маселени жарымын чечкен болуп калат, мисалычы. Ошондой нерсени жогоруда сүрөттөн да айтып кетпеди. Мына айымдардын башкаруу системасына, кеңештерге, жергиликтүү же болбосо аткаруу органдарына катышып калуусунун өзү дагы көп нерсеге түрткү берип атат. Анан сиз өзүңүздөрдүн практикада бир көп улуттуу аймакты жетектөөнүн бир өзгөчөлүгү болсо керек. Албетте. Ойордо уюштуруучуларга чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Биздин эми башканы айтпай эле коеюн, өзүбүздүн айыл өкмөтүн айтайын. Бизде 7460 киши бар, пропискасы барлар. Бул жерде бизде 14 баатыр энебиз бар. Бул баатыр энелер көчөгө балпайып чыгышып, жаштарга өзүнүн акыл эстерин айтышып, Норуз майрамыбыз болот. Мына ошондо биздин жашоочу ат баш айыл өкмөтүндө 10дон ашык улуттар жашайбыз. Бирок ушулга чейин мен ошол айылда 33 жылдан бери жашайм. Ошондон бери бир чыр чатагыбыз жок, тынчтык, ынтымакта жашайбыз. Уюштуруучулук жагыбызда болсо мен деле баягы үйдө отурган аялмын. Эми ушинтип аралашып жүрөм. Биздин арабызда да көп аялдарыбыз бар. Субботниктерге чыгабыз, бак тиккенге чыгабыз. Мына биздин айыл өкмөтүбүздө жакында фонтаныбыз ачылат 31 августка чейин. Ошол жерге гүл тигебиз, бак тигебиз, ошол жерге тойлорубузду өткөрөбүз. Көп ынтымакта жакшы нерселер болуп атат деп ойдомун. Албетте эми үй бүлө бул чытырман токой деп коет эмеспи Кыргызда. Ар бир үй бүлөнү бириктирген эне албетте жакшы кылган. Бизде ушундай депутаттар тарбиялаган, атечниктер тарбиялаган энелерибиз бар. Балдарынын баарын жогорку билимдүү кылган энелер бар. Татыктуу энелерибиз көп. Албетте айылыбызда, ар бир айылыбызда ынтымак болсун дейм мен. Бул боюнча көп нерселер болуп атат. Бардык жерде ар бир киши үй бүлөсүн оңдосо, анан көчөсүн оңдойт, анан шаарын оңдойт, айылын оңдойт дегендей, ар бир адам, ар бир энелерге, аялдарга айткым келет. Үйүңөрдү оңдогула, көчөңөрдү оңдогула деп ынтымак болсун, жакшылык болсун, ар дайым тынччылык болсун, бала чакабыз тартиптүү болсун. Ошол бала чакабыз биздин өстүрүп аткан уул кыздарыбыз тартиптүү болсо, илимдүү, билимдүү болсо, шаарыбыз көрктөйт, айылыбыз жетишкендикке жетебиз да. Андан артык аял кишиге эмне керек? Балдарыбыз тартиптүү болуп турса, өзүбүз аман эсен болуп турсак, жакшы го дейм деп ойлойм да. Рахмат. Ушундай процесстерди, баягы иш аракеттердичи буга чейин дагы ар кандай деңгээлде баягы жагдайына жараша жасап келгенбиз да, бирок ушуну баягы жасалмай эмес, бир табигый процесске айландырууну максат турат бизде. Мен бир сиздин сөзүңүзгө улап ушу аялдардын орду, аялдардын ролу тууралуу айтып кетейин дедим эле, ушул табият түрүндө уланса деген. Мына өзүңүздөр билесиз, бул айыл өкмөттөрүндө жогоруда айткандай ушул 17% азыр аялдар иштеп атат. Бирок келечекте ушул шайлоолорду жалпы эл кандай болсо дагы айыл өкмөттөрүн шайлоого баратабыз. Биздин комплекстный планыбызда, келечегибизде ушундай каралган. Демократиянын жолунда мындан башка жол жок. Ошондуктан мен бир пример келтирип кетейин. Мисалы, Ноокатта Төлөс деген айыл бар. Ал Уркуя Салиева атындагы мурунку колхоз. Ошо Уркуя Салиева көп жыл бою ошол жерде башкарма болуп иштеп кеткен. Анан ошол жерде азыр дагы аял киши айыл өкмөтү болуп иштеп атат. Жакында мен жолугуп сүйлөшүп калдым. Мен баягы салыштырмалуу караганда башка айыл өкмөттөрүнө караганда ал киши абдан дадил, ишти жакшы билет экен. Ар бир айылда, ар бир үйдө болуп аткан улут аралыгындагы маселе эмес, экономикасындагы бюджет маселелерин мыкты билет. Ошондуктан мен ушу бүгүнкү берүүдөн пайдаланып кайрылып кетет элем. Аялдарды көбүрөөк бийликке аралаштырсак, айрыкча аткаруу бийлигинде, өз алдынча башкаруу бийлигинде, буларда калысчылык, боорукерлик,
айрыкта чыр чатакты жоюу боюнча, анан сиз айткандай тарбия маселесинде мына бүгүнкү күндөгү республикалык көйгөйлүү маселе бул коррупция болуп атат. Аялдар вообще коррупцияга жолобойт. Аялдар буягынан эркектерге караганда тазараак иштейт. Ошондуктан көп жагынан аялдар бүгүн бизге өтө керек. Мен ойлойм ушул жалпы шойлоолорго барганда элибиз журтубуз ойлонуп туруп, аялдарды көбүрөөк колдобосок, бүгүнкү шарт менен кете берсек акыры барып туруп бул пайыздар төмөндөй берет го деп корком да. Рахмат. Азыр мен бир телефондук чалымды кабыл алайын. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыздарбы? Мен Саламатсыз. Сиздерди көрүп атам. Мен Ош шаарында турам, Анарда 21-үй. Бул Оштогу июнь окуясынан жабырлануучулардын катарындабыз. Анан биздин ушул силердин темадагы эмеңерге ошо ылайык биздин программабыз бар эле да, азыр ошону ишке ашырыш үчүн кимге кайрылышыбыз керек? Кандай өңүттө? Каржылык жардам керекпи, уюштуруучу жардам, эмне жардам керек? Бизге биз ойлоп атканбыз швейный цех ачып, ушул жабырлануучулар аялдар боюнча жашоочулар, ошолорду швейный цех ачып, алар менен биргеликте өзбек, кыргыз, орус бүт улуттар бар. Биз ошону иштетели дегенбиз, ошол программаны жазып алып, кимге кайрылышты билбей жатабыз. Рахмат. Бул суроого мен жооп берсем, урматтуу телекөрүүчү, мындай өзүңүздүн эгер кандайдыр бир идеяңыз болсо, долбооруңуз болсо, биринчиден өзүңүздөр уюшуп, кандайдыр бир фонд түзүп, социалдык мобилизация аркылуу өзүңүздөр деле ошол швейный оборудованияны сатып алып, уюшуп иштесеңиздер болот. Биринчиден. Экинчиден, ошол Борбордук Азия Евразия фонду аркылуу мындай сыяктуу башка донордук уюмдарга, жарандык коомдогу башка проектлерге, долбоорлорго катышып, кичи грант алууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Ал үчүн сиздер маалымат издешиңиздер керек. Мисалы интернет аркылуу же ар бир ошол донордук уюмдун даректерине кайрылып, билишиңиздер керек да, кайсыл жерде кандай программа аткарылып жатат. Ошол программага сиздин идеяңыз, ой пикириңиз дал келеби? Эгер дал келсе, ар бир ошол программа сиздин идеяңыз, долбооруңузду колдоп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Бирок биринчиден мен дагы белгилеп кетким келет, өзүңүздөр социалдык мобилизация аркылуу эле уюшуп, кандайдыр бир ички фонд түзүп, колунан келген аялдар биригип туруп, мындай демилге топ катары иш алып барсаңыздар кайра жакшы болмок. Анан сиздердин иш аракеттериңиздерди донорлор, башка уюмдар көрүп, дагы сиздерге колдоо катары жардам көрсөтүшү мүмкүн. Сиз өзүңүздөрдүн ошол Ош жергесиндеги бөлүм болсо, даректерин айта аласызбы? Себеби булар сиздерден келип кеп кеңеш сурап, анан жол жобосун билиш керек болуп атат да. Борбордук Азия Евразия фондунун дареги Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 72. Ушул дарек боюнча бизге кайрылсаңыздар, эгерде бизде кандайдыр долбоорлор же башка программалар болсо, биз сиздерге маалымат берүүгө даярбыз. Сиз жетектеп аткан долбоордун алкагында ушул сыяктуу окутууларды жүргүзүп атабыз деп атпайсыздарбы? Мисалы 50 аял, 100 аял жана башка деп. Ушул нерсени баягы массалык мүнөзгө айлантырыш үчүн жерлерде өзүбүздүн эле Кыргызстандын аймагында айылдарда бир окутууларды уюштуруп, бир багыт берүү мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Биздин долбоор 2 жылдык долбоор болгондуктан биз ушу 160 андан ашып дагы 200дөн ашык аялдарды уже окутуп бүттүк. Бул долбоордун алкагында аялдар даярдалып, уже гранттарды алып, өздөрүнүн идеяларын ошол эле швейный цех, нан бышыруучу цехтерди, фестивалдарды, инфраструктуралык проекттерди ишке ашырып бүтүштү да. Азыркы учурда ушул биздин кичи гранттардын экинчи туру ишке ашырылып жатат Ош шаарында жана Жалал Абад шаарында. Мындан ары эгерде кандайдыр бир долбоорлор болсо, бизге маалыматка келсе, биз алар менен дагы деле иштешип, башка аялдарды даярда окутуп, аларга дагы мындай кандайдыр бир өбөлгө түзүп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Ошол эле дагы бир кыстырма кылып кетейин. Бизде ушу 160 аял даярдалган. Алар сиздерге ошол социалдык долбоорду, бизнес долбоорду кантип түзөт, бюджеттерин кантип түзөт, ошолорду сиздерге окутууга алардын потенциалы жетиштүү. Ошондой эле биздин офиске келип дагы консультация алып кетсеңиздер болот. Ошол эле 160 аялдын ичинен биз 22 медиаторду даярдаганбыз. Ал медиатор деген баягы чырт чатактын алдын алуу, конфликттин алдын алуу боюнча аябай жакшы билимдери бар. Ошол билимдери менен дагы сиздер менен бөлүшө алат.
Эми ал баягы бул илимий теориялык негиздемеге басым жасаган нерсе. Экинчи жагынан бизде Кыргызстанда калктын өзгөчөлүгү ушундай, улуулардын сөзүнө өзгөчө маани беребиз. Апалар, ай, бас үйгө деп койсо эле отурабыз деген нерселерди да колдонуш керек да. Мисалы, элдик дипломатия, элдик тарбия, элдик баягы насаатчылык деген дагы чоң бизде мектеп бар. Ошонун баардыгы эффективдүү иштесе деген ойда. Анан азыр кечиресиздер, мен сиздерге сөз берем. Азыркы эле сөздүн уландысы. Совет маалындагы баягы улуттар аралык биримдикти дайыма көркөмдөп, бекемдеп, жакшыртып туруштун механизми менен бир жолу катарында айтышат, ошол көп улуттуу иш коллективдерин түзүп коюу депчи, баягы кыйнап болбосо дагы ошого системаны ошого ылайыктап койгон депчи. Анан морекимдей демилгелерди биз кантип колдого алабыз? Мен ойлойм, жергиликтүү өз алынча башкаруулар, мэриялардын астында дагы бар атайын уюмдар, ал жерден консультация алуучу жана үгүт берчү отделдер бар да, бөлүмдөрү. Ошолорго кайрылсак болот. Андан тышкары мен жакшы суроо берди да, Биргеликтешкен Улуттар уюмунун коргоо комитетинин атайын резолюциясы бар, 1325 деген. Ошол резолюциянын анын аты аялдар, тынчтык жана коопсуздук деген. Ал чыр-чатак маалында канчалык деңгээлде аялдар кордук көрүшөт. Любой конфликт болгон өлкөнү алып көрсөңөр, эң алгачкы кордук, зордуктун башын көргөн бул аялдар жана балдар болуп эсептелет да. И ошол резолюцияда болсо, ошол аялдар кордук көрөт, биз аны туура ал менен макулбуз деген тармакты алып кетет. Экинчиден, аларды коргош керек, коргоо механизмдери өзгөчө болуш керек да, чем бүт калкка караганда. И үчүнчүсү, аялдарды ошо тынчтык куруу процессине аралаштырыш керек деп. Вот бизде ошол резолюцияны Борбордук Азияда эң биринчи болуп, алгач болуп биздин өлкө колдоп, атайын иш-чара планын түзүп чыккан. Ага жоопкерчиликтүү болуп биздин МВД, Ички иштер министрлиги болуп эсептелет да. Бирок тилекке каршы мына момундай нерселер жана жапа чеккен, эже айтып атпайбы, биз ушундайбыз, как чыр-чатактын натыйжасынан кордук көргөн деп. Ошолорго мындай конкреттүү түрдө жардам катары эч нерсе жазылбай калганда, ал планды дагы акча менен каржыланбагандыгы үчүн ал жерде окуу жүргүзүү, там ушундай эле түрдө айтылган да. И ошол пландын ичинде жакшы жазылган. Ар бир жанагы жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн негизинде окуулар жүргүзүлөт, жардам берилет, консультация берилет дегендей. Ошол жөнүндө маалымат айткым келет. Мен залда катышуучулардын пикирлерин кыскараак айтайын. Узак созбоңуздар, кыска пикирлерди. Микрофон берсеңиз. Азыркы учурда Кыргызстанда аялдардын мындайча айтканда улут аралык ынтымакка кошкон салымы ат көтөргүс да. Ошону мен бир сунуш айтмакчымын да. Мисалы Курманжан Даткалга Алайхан Шазы деген наам берген. Ал тарыхта калды, туурабы? Биз дагы ушундай аялдарга бир наам бере турган болсок, тарыхта кала турган наам бере турган болсок, бир стимул болой деген мындай оюм бар да. Мен абдан болбойм, себеби абдан жакшы сунуш болуп атат. Мына бизде Баатыр эне деген бар да, бирок бул Баатыр эне деген ошол канча балалуу ошого жараша болуп атат, бирок ошол коомдо, значит, бүгүнкү бийликте жасап аткан иштерине жараша ошол иштерди ойлонууга менимче абдан туура. Ошондуктан мен бул сунушту колдойм дагы. Мына биз ошол бийликтин башында турган адамдар ойлонушубуз керек. Бул менимче оңтойлуу жана керектүү нерсе деп ойлойм да. Мен колдойм бул мырзаны. Рахмат. Мен бул жерде айтып кетейин дегеним, сиздер азыр барыңыздар, аял заты бул мындай тынчтыкты куруу үчүн деп айтып жатасыздар да. Анан мен бир оюм бар эле, бул жерде азыр энелерибиз, көп энелерибиз өздөрүнүн орду кайсыл жер экенин билбейт да, өзгөчө шайлоолордун алдында эле акчага алданышып эле чыгып эле обону дешип, кайсыл партия көрө акча берип койсо ошол жака чыгып эле, булар улутту бекемдеп эле кайра улуттар аралык мындай достукту мындай бузуп жатышат деген ойдомун да. Ошолорго кандай көз караштасыздар да? Рахмат. Мен бир вопрос айтып коеюн, бирок мага түз суроо берип калды окшойт. Эми ар кандай нерсенин күнгөйү да тескейи да болот да, кызым. Тилекке каршы ошо сиз айткан жанагы обончулар деп атап келатабыз. Акыркы жылдары кээде ушундай чыр-чатактын башында туруп, өзүңүз айткандай каражаттарга сатылып, ошолорго колдоп, кээ бир саясий күчтөрдү мыйзамсыз иш кылса да колдоп,
жолдорду тосуу болуп кетип атат. Ошонун башында апаларды курал катарында колдонуп коюп аткан болуп атат. Керек болсо баатыр энелерди алып келип тизип отургузуп коюп атпайбы? Ошондуктан коомчулук бул тууралуу жакшы ойлонушубуз керек. Мына аялдар бири-бирине ошол боюнча тарбия өздөрүнүн сөздөрүн айтыш керек. Жалпы коом тарбиялабаса эми акыркы 20 жылда баягы аша чаап кеткен демократия кээде ушул жаман жагын да алып койду. Аны бүгүн унутуп койсок бул болбойт. Ошондуктан бул да олуттуу нерсе. Бул биздин бүгүнкү коомдун бир ооруп аткан белгиси болуп атат да чынында. Мен да кошумчалап койсом. Кечиресиз. Гүлсана, сиз кошумчалап коеюн. Азыр жарандык коомдо баягы укуктарды коргоонун жана кызыкчылыктарды сүрөмөлөөнүн механизмдери уже иштеп калды. Ошол эжекелерге айтыш керек да, түшүндүрүп, мынтип ызылдап же кыйкырып бакырбай эле башка бир маданияттуу жолдор менен билим алып, ортодо кеңешип, жакшы бир мындай жогорку деңгээлдеги маданияттуу ыкмалар менен деле ошол көйгөйдү бийликке жеткирсе болот деген түшүндүрүү иштери бизде жүргүзүлбөй жатат да. Биз только ошоларды обон деген аялдар жаман же жакшы деген менен гана чектелип калып атабыз да. Ошондуктан бул боюнча атайын бир иштерди бир жакшыраак көбүрөөк көңүл буруп жүргүзсөк, бул деле оң натыйжасын берет болуш керек. Себеби аларда деле сонун адамдар экенин биз көрдүк, сүйлөшүп делечи алар бизге тиешелүү учурда таарынышты. Биз деген жыргаганыбыздан тиги жакка чуркап барып атабызбы? Силер көрүп турасыңар го бул көйгөйдү. Анан бизди оон деп айтасыңар депчи. Ошондуктан биз буну этияттык менен карап, анан кийин бир мындай алгылыктуу жолдор менен аларды бул эмеден суруп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Биз ошо өзүңүз айтып аткан обон деп атка конуп калган аялдар кыймылдары жөнүндө программа уюштурсак, ошол жерде бир катар эксперттер айтышты. Бул демократиялык процесстеги аялдардын активдүүлүгүн көрсөтө турган бир кыймыл болуп калды. Аны биз балким туура эмес алып алдык. Кимдир бирөөлөр аларды тескери жакка буруп кетти, азгырып кетти деген факторлорду айтышты да. Жок, ошентип эле калтырып койбостон ошолордун потенциалы бар аларда делечи, бирок ошону жакшы позитивдүү жол менен өзгөртүп кетиш керек жакшы жакка. Мен ойлойм, алар эң активдүү, эң жакшы мындай алдыга алып баруучу адамдардын бири. Просто жана туура эмес жол көрсөткөн биздин саясатчылардын күнөөсүнөн ушундай болуп чыкты. Андан тышкары жашоо шарты, тажрыйбасы ошого апкелди болуш керек. Аларды да туура түшүнүш керек. И алар менен активдүү иш алып барып атышат. Эгерде аларды бир нукка салып, жана бир жакшы ишке көрсөтсө, алар өзүнүн бүт салымын кошот. Булар эчтекеден тайманбаган, баягы чындыкка барам, ушуну мен ушул жол менен алам деген эле активдүү адамдар окшойт. Ачык сөздү ачык ортого коюп, талкууну жарата турган адамдар. Толуктайсызбы? Ошо боюнча аялдар боюнча айтып кетсем, бизде Ош жергесинде, Жалал Абад жергесинде атайын долбоорлор ишке ашырылганда, именно ошол обон аялдарга багытталган. Буларды, бул эжелерибизди долбоор алкагында укуктук талаага кайра кайтаруу боюнча, келтирүү боюнча көптөгөн окутууларды, тренингтерди өткөргөнбүз. Ошондой эле башка мисалы жакшы позитивдүү деңгээлде мындай иш жасаган, аракет жасаган аялдарды үлгү катары көрсөтүп, ошолор менен тааныштырып, ошолордун тажрыйбасын алмаштырган жакшы мындай иш аракеттер болуп атат десем жаңылышпайм. Албетте, активдүү айымдардын күчү менен биз социалдыктагы мындай мамлекеттиктагы өтө жогорку маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгүн караган жагдайларыбыз бар. Микрофон барбы силерде? Саламатсызбы? Мен суроомду Накен Касиевич агайга бергим келип отурат. Мен бүгүнкү темадан жалпылап алганда, негизи эле этникалык саясаттын чеги Кыргызстанда кандай? Анан бир эле бийлик эмес, жалпы коомдон этникалык саясат эмнени күтөт? Эмнеге даяр болушубуз керек? Негизи эле Кыргызстанда этникалык саясаттын өзөгү кайсыл жолдо баратат? Эми жакшы. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мына этникалык саясаттын бүгүнкү күндөгү акыбалы өзүңүз билесиз, өткөн жылы концепция кабыл алынган. Ушул улут аралык маселени жөнгө салуу боюнча жакынкы 4 жылдыкта ошол концепцияда 1-чи, 2-чи, 3-чү этапта аткарылчу иштер бар. Мына ошонун негизинде биздин агенттик түзүлдү. Агенттиктин эң негизги максаты ошол этникалык мамилени чыңдоо. Мына азыркы күндө 20дан ашык коомдук кабылдамаларды ачтык, кеңешмелерди ачып атабыз. Аларда азыр окутуу процесстери жүрүп атат. Анан эң негизгиси ошол алдын алуу иштери боюнча биз азыр мониторингдүү борбор түзүп алып туруп, чыр-чатак чыңалган очоктор бар да, чыңалган очоктор пайда болот. Мисалы, мына азыр
кышында чек арада маселесинде чыр чатактар чыкты. Андан кийин барлык региондордо аз болобу көп болобу ошол чыңалуу очоктор бар. Ошолордун санын азайтуу боюнча превентивдик жана алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча иштер жүрүп атат. Эң негизги максат биринчиден муну мурункудай коомдук эле иштерге же ассамблеяга же башка коомдук мекемелерге тапшырып койбой, өкмөттүк уюм, министрлик деңгээлинде түзүлүп, ошону бир системада алып кете турган азыркы убакта Кыргызстанда мындай күч же бийлик бар. Экинчиден биздин максатыбыз, биздин тегеретебизге ушул барлык коомдук уюмдарды бириктирип, мына ассамблеяны баш кылып, андан башка бизде мамлекетте өкмөттүк эмес уюмдардын барлыгын бирге баш кылып, эл аралык уюмдарыбыз бар, партиялар, мына ошонун баарынын башын коштуруп, ушул концепцияны аткаруу боюнча иш жүргүзүшүбүз керек. Негизги максатыбыз ошол. Анан эми мен ойлойм, бул максатта бир эле өкмөт же болбосо теге агенттик бул маселени чечпейт. Эң негизгиси ар бир атул, ар бир гражданин бул маселени эң негизги биздеки бүгүнкү көйгөйлүү нерсе катарында эске алып туруп, анан биргелешип иш кылсак, менимче муну системага түшүрүп, бир калыпка түшүрүп алып, анан иш жүргүзсөк, үчүнчү жолу жанагы мыкты басып албайбыз да, карындашым. Мен азыр залдан эки мүмкүнчүлүк берейин, бирөөнү сизге. Микрофон жокпу азыр алганча? Сиздин сурооңуз, анан кийин микрофонду алалы. Саламатсыздарбы? Мен Накен Касиевич агайга суроо берейин дедим эле. Негизинен бул Кыргызстан бул көп улуттуу өлкө эсептелет. Ошонун арасында бул түштүк. Ошол көп улуттар ош жакта жашайт. Негизи мен сиздер аймактарды кыдырып элдер менен жолугушуп жүрөсүздөр. Анан сизге берейин деген суроомда, карап көрсөңүз, анда болсо же башка улутту, кыргызды же өзбекти алар кандай ынтымакта жашап атышат. Андай кандай ынтымакта жашап атат, бул эже дагы айтып кеткендей, баардык жерде эле элдердин арасында ынтымакта. Берейин деген суроом, биз канткенде баарыбыз аял же эркек дебей, кыргыз бирдиктүү кыргыз болуп жашай алабыз. Кыргызстандык деңиз, Жакшы. Мына ошол жогоруда айтылган концепциядагы бул негизги бир өзөгү болуп түшүлөт. Ошол биз Кыргызстандын атуулу деген барлыгыбыз ушундай сезим менен жашашыбыз керек. Эми бул маселени менин оюмча ушул бала бакчадан баштасак, бир мынакей биргелешкен, значит, этникалык бала бакчаларды ачсак деген оюбуз бар. Балдарыбыз ушу кичинекейинен башка бирге бакчаларга барса, тилди, мамлекеттик тилди жакшы билсе, башка улуттардын тилдерин дагы таштап койбой, аларды өздөштүрсө, андан кийин мына азыркы мектептеги билим берүү, жогорку окуу жайларындагы билим берүүлөрдү бир калыпка салып алсак, анан дагы бир маселе, миңдеген жыл ата бабаларыбыз чогуу жашап келген, ошол эле Фергана өрөөнүндө, ушул эле Кыргызстандын чөлкөмүндө алар бизче жанакындай опыт алуу иштерди өткөргөн эмес башынан. Эми ушул өткөн убактарда жанагы чагымчылдардын негизинде келип чыкты да чыр чатактын барысы. Менимче ошолор менен дагы бир иштерди жүргүзсөк, анан жанагы эки чатактан чыккан маселелерди аягына чейин, мына биз азыр ошол убакта көп комиссиялар түзүлгөн да, 10-жылы, 90-жылды да козгоп атабыз. Ошол комиссиялардын берген сунуштарын так жана аягына чейин аткарсак, менимче үчүнчү чыңалууну же болбосо үчүнчү жанагы ошибканы кайталаганга мүмкүнчүлүк азыраак болот да. Эми ошондуктан бул баягы чоң маселе. Бирге жашап келгенбиз, келечекте да менимче акыл эс менен жашасак, айкөлдүүлүк менен бири-бирибизге болгон маданияттуулук, айрыкча бүгүнкү күндөгү чек арадагы жашаган адамдардын бири-бирине болгон мындай бир айкелдиги, чыдамкейлиги, эми үчүн бир 5 жыл мурда проблема болбогон нерсени быйыл мына проблема кылып алып, бири-бирибизге кол салып атабыз. Бул эмнеден? Бул чыдамсыздыктан, бул бир нерсеге тезирээк ооп кеткендиктен, кээде үчүнчү күчтөргө биз жол берип койгондуктан болуп атат. Ошондуктан бири-бирибизге болгон чыдамкейлик, айкөлдүк менен жашасак, буюрса жашай беребиз мындан тынччылыкта. Рахиле, Накен аганын сөзүн улай эле суроода, жанагы сиздер жүргүзүп аткан иштерде майрамдык иш-чараларды чогуу өткөрүп коюш, анан ишканаларды ачыш, укуктук билимин же башка таанымдарын жогорулатуу бир маселе. Экинчи жагынан баягы биз жан дүйнөбүз менен жакын болбосок, көп нерседен калып калабыз деген маселе бекер эмес да. Ошон үчүн жан дүйнөнү эмне жакындатат? Бул биздин күнүмдүк жашообуз, күнүмдүк маданиятыбыз, маданий интеграциябыз, жана башка деген нерселер да. Мына ушул сиздердин долбоорун алкаганда ушул багыттагы иштер. Ушул долбоор менен иштеп мен бир нерсеге далил болдум. Бул биздин шаардын тургундары, Кыргызстандын элинин аялдарынын максаты жана кызыктарлыгы бир экен. Биз бардыгыбыз аялдар
бир максат менен жашайт экенбиз. Биздин шаарыбыз, өлкөбүз, үй бүлөбүз тынч болсо деп жашайт экенбиз. Качан өлкө тынч болсо, үй бүлө тынч болсо, балдарыбыз сак болот экен, тынч болот экен. Ошон үчүн ушул максатыбыз бир экендигини биз мындай көп учурларда билбей калабыз дагы. Башкача нерсе деп башка ойлорго келип, ушундай чыр чатактар чыгып калып атат. Баягы окуялар 90-жылдагы, 10-жылдагы, 2010 жылдагы окуялар келип чыгып атат. Ошон үчүн бул кызыктар болгон биздин бири-бирибизге болгон мамилелерибиз менен максатыбыз бир экендигини билдирүү үчүн баягындай достук фестивалдарын биз өткөрдүк. Бирок мына Совет доорунда деле 70 жыл биз достукта жашаганбыз, бирок баягы идеология бузулгандан кийин бул нерселер бардыгы бир учурда эле бир заматта жок болуп калып, аркылуу мындай учурларды биз байкадык. Ушул нерсеге келбеш үчүн, дагы бул окуялар кайталабаш үчүн биз ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп, бардыгыбыз бирдей экендигибизди түшүнүп жетишибиз керек. Улутубузга карабастан биз бардыгыбыз башка жерлерде дагы мына көпчүлүк организацияларда, учрежденияларда, иштерде дагы мындай каалап кетет элем, ошо чоңдорго дагы, баягы саясатчыларга дагы ар бир адамдын улутуна карабастан, анын баалуулуктарына карап баа берип, ошого карап мындай адамчыл бир деңгээлге коюш маселеси жакшы орунга коюлса деп ойлойм. Рахмат. Азыр сиздин пикир кыскача. Мен дагы ушу тынчтык боюнча аялдардын ролун айткым келет, белгилегим келет. Азыркы учурда Украинада, Сирияда болгон баягы чыр чатактан улам бир вывод чыгат да, үчүнчү күчтөр бул бир улутты эле бири-бирине кагылыштырып атат. А бүгүнкү күндө биз тынчтык аялдардын ушул негизи эле кыргызстандыктардын колунда деп ойлойм да. Ошол үчүн тынчтыкты бекем сактап, бардыгын ушул ынтымакчылыкка чакырайын демекчимин. Жана сиз баягы жогоруда айтып кеткендей, баягы ушу долбоор дегени менен именно күнүмдүк жашоо, биргеликте эмгектенүү, биргеликте мээнет кылуу, ошондой эле күнүмдүк баарлашуу, общение аркылуу, совместный деятельность деп коет, ошол аркылуу эки улуттун аялдары, эки улуттун өкүлдөрүн биз бириктирүүгө жетиштик деп ойлойбуз да. Ошондой эле баягы биргеликтеги иш-чара өткөрүү, мисалы бир болгон, окшош болгон традициялар, үрп-адаттар, салттарыбыз, мисалы алсак, Нооруз майрамын өткөрүү, сүмөлөк кайнатуу, ошол иш-чараларды өткөрүү аркылуу биздин аялдар мындай баарлашып, бири-бирине биригишип, кеңешип дегенде, ошентип биз баягы улуттар аралык биримдикти чыңдоого салым кошуп келе жатабыз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз мына Кыргызстандагы сандаган улуттардын арасындагы бир калк болуп жашай турган, биримдикти алып келе турган аракеттердин арасында айттык. Баары бирөөбүздүн өзүбүздүн милдет, жоопкерчиликтерибиз бар, жана анын арасында өзгөчө орунда турган айымдардын аракеттери жөнүндө сөз кылдык. Мына ушундай жагдайда биздин айымдардын аракеттери, кыймылдары, багыттары өнүгүп атат. Мындан кийинки этаптарда дагы кыйла жогору болуш керек. Анткени Кыргызстандын келечеги өтө кең, эң бийик деңгээлде гүлдөп өсүп өнүгө турган, дүйнөдөгү аты чыга турган мамлекет экендигин жакшы билебиз. Ага биз достук, биримдик, ынтымак менен гана жетебиз. Аны биз жакшы түшүнүп турабыз. Саламатта болуңуздар.